Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында ар жыл сайын жүздөгөн кызматкерлер билимин жогорулатат. Алардын бири Зейнеп Курумшиева мамлекеттик кадрлар резервине жарыялана турган кийинки сынакты күтүүдө. Необходимо, да, как государственный служба. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенем, ишим документтер менен тыгыз байланышкан. Билимди жогорулатуу үчүн башкаруу академиясына атайын курстан өтүп жатам. Улуттук кадрлар резерви тууралуу маалыматым бар. Ага өтүү үчүн дагы билимди тереңдетүү керек. Улуттук резервдеги кадрлардын катарын толуктоону максат кылгандар кызуу даярдыктан өтүп жатышканы бекеринен эмес. Себеби талап жогору. Жыл башынан бери 800гө жакын талапкердин 34 гана жактырылган. Алгач документтердин тууралыгы текшерилет. Андан соң компьютердик тест тапшыруу зарыл. Практикалык тапшырмаларды аткаруу жана маектешүү сынактын соңку баскычы. 34 ошол улуттук резерв кадрга киргизүү деген рекомендация кирип, ошо 34-түн 21-и бул жогорку кызматка, 13-ү башкы кызматка киргизилди. Ошо министрлик, агент, комиссия, службалардын ошо бөлүм башчыларынан баштап бул башкы должностьтар, башкы кызматтар. А жогорку кызматтар бул орун басарлар министрлигинен жана статс-секретарлар бул эң жогорку ошо жогорку кызмат болуп эсептелет. Сынактан өтүп резервге кабыл алынган кадрлар дагы окутулат. Президентке караштуу башкаруу академиясы бул үчүн даярдык көрүп жатат. Улуттук резервге тандоо учурунда биз абдан көп маанилүү индикаторлорду кабыл алдык. Бул көрсөтүп жатат. Бүгүнкү күндө азыр стратегиялык пландоо, аналитикалык жумушту ишке ашкаруу жана жөнөкөй чечим кабыл алуу системаларды, менеджмент жана маркетинг мамлекеттик кызматтын көйгөйлүү маселелерин жооп бериш үчүн биз академиябызда ушундай бүт программаларды жаңыртканбыз. Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кадр кызматынын директору Акрам Мадумаровду кабыл алып, улуттук кадрлар резервинин иш механизмдерин иштеп чыгууну тапшырган. Резервге кабыл алынган адис сөзсүз түрдө квалификациясын жогорулатууга милдеттүү. Мамлекеттик маанилүү кызмат орну бошогон шартта жарыяланган сынакта ага артыкчылык берилет. Калыгул Асанбаев, Алтынбек Талантбеков, Коомдук 1 канал.